Саламатсыздарбы? Менин атым Кундуз Таштанова жана бүгүн ушул видеодо акысыз сабакта сиз кантип курс ача аласыз, кантип запуск жасаса болот жана ал курсту кантип сатыш керек, негизи эле кантип программасын түзүп, мыкты кылып, анан ал видеолорду жасап, курсту тартып сатыш керек боюнча сөз кылабыз. Эң эле биринчиси курс жазыш үчүн сиз өзүңүздүн нишаңызда мыкты болушуңуз керек. Мындайча айтканда, твёрдый эксперт болушуңуз керек да. Мисалы үчүн, эгерде сиз үйдө отуруп тортторду жасасаңыз же булочкаларды жасасаңыз, ошол сферада мыкты болушуңуз керек. Эгер сиз СММ жаатында иш алып барсаңыз, ошол курсту жазып аткандыктан ошол сфераны жакшы билишиңиз керек. Эгер сиз психолог болсоңуз, сиздин дипломуңуз, сертификатыңыз болуп, элдерге кичине пайда алып келип жатсаңыз, анда консультация кылып жатсаңыз, анда курс кылып элге таратуу максатында жазсаңыз болот. Ошондуктан бул жакта сиз ошол курсту, ошол көп курстарды окуп, билимиңиз даяр болсо, элге тартуулагым келет, элге кызмат кылгым келет, элге 5 киши болсо дагы 5-өн алып, ушуларга пайда алгым келет. Мен дагы элдерди окуткум келет, мен да ушинтип Инстаграмда личный бренд, жылдыз болгум келет. Менде ушундай сонун техникалар бар, мен өзүм результат алдым, эл менен бөлүшөм. Эл менен бөлүшүп дагы акча тапкым келет. Ошондой эле, мисалы, сиз өзүңүз бир техника менен арыктап, ушул арыктоо техникасын элдерге да тартуулагым келет деген сыяктуу ниетте болсоңуз, ниетиңиз жакшы болсо, элге кызмат кылгым келет, элге иштегим келет, элге пайдалуу болгум келет, мен ушул техникаларды колдонуп таарынычтардан арылдым, же болбосо ийгиликке жете алдым, результат жарата алдым, ушул результатты элге да бергим келет, бөлүшкүм келет, эмгек билимиме кандайдыр болсо дагы биринчи кызмат кылып пайда берүү, андан кийин сөзсүз түрдө аркасынан дагы монетизация деп коет. Бул ушул техникаларды берип, элге кызмат кылып, андан кийин анан ошол аркылуу акча табуу, каражат табуу деп эсептелет. Ошондуктан эгерде сиз ушундай ниетте болсоңуз, курс ачсаңыз болот. Курс ачканда курстун туура программасын түзүп, пошагово да модулдарын түзүп, ошол курсту кандай форматта адамдарга, мен окуучуларыма пайдалуу боло алат, ошол курсту окуп адам кандай результат алыш керек, ичине кантип гайд коюш керек, кантип таблица кылыш керек, кандай платформада жазып эле койбостон кантип аны элге тартуулап жайылтам деген максатта болсоңуз, анда сиз сөзсүз түрдө ошол наставник менен иштесеңиз болот, продюсер менен иштесеңиз болот. Бирок өзүңүз ошол нерсени үйрөнүп алсаңыз, өзүңүздүн курс, сиздин бизнес үчүн эч ким күйүп бышпайт. Кыргызстанда мыкты продюсер табыш оңой эмес. Мисалы үчүн, эмне үчүн бул жаатта мен айтып атам? Кээ бирөөлөргө менин насаатчылыгым кымбат болгондуктан, мен сиздерге азыр ушундай курсту кантип ачыш керек, кантип ошол курсту туура жазыш керек, кантип продюсер болуш керек. Эгерде сиз эч бир курс жазгыңыз келбесе, продюсер болуп, мендей болуп иштегиңиз келсе, анда сиз башкаларды инстаграмыңызды даже алып барбастан, инстаграмыңызды жаап коюп дагы, бекитип коюп, жүзүңүздү көргөзбөстөн башкаларды жылдыз кыла алам десеңиз, продюсер деген ошол шоу-бизнесте мисалы үчүн бир ырчы келет, анын аркасында продюсер аны звезда кылып чыгарып, анан доходун экөө бөлүп алат го. Ошондой эле да, Инстаграмда продюсер бул башка мыкты эксперттерди жылдыз кылып чыгарып, жакшы ийгиликке жетелеген. Элдин суроо талабына жараша, жакынкы арада менде мыкты проект, элдин капчыгына жараша, сонун мыкты проект азыр долбоорго кирип атат. Эгерде сиз дагы чында продюсер болом, курс жазып, запусктарды үйрөнөм десеңиз, анда сөзсүз түрдө номериңизди калтырып, акысыз консультация командаман алсаңыз болот. Экинчиси, курсту жазып атканда дагы өзүнүн дагы эрежелери болот да. Мындайча айтканда, биз кээ бирде окуучуларга көп берип койгондо, окуучу какап калат экен. Эгерде биз аз берип койгондо, 7 эле сабак, 10 эле сабак берип койду деп айтат экен да. Ошондуктан бул балансты сакташ үчүн ал курска кандай темаларды камтыш керек, эмне кылыш керек? Жана кээ бирөө бар, болгон билимин 1000 сомдон деле берип салат, или 5000 сомдук бир курсу бар, ошондо бүт билимин берип алат да. Ошон үчүн продуктовый матрицаны да бөлгөндү да үйрөнүш керек. Продуктовая матрица деген бул, эгерде мен сизге барсам,
сизден бир курсту сатып ала, сизде бир эле курс дейли да, мен сизге барып атам, айтып атам да, мен сизден бир кызыл футболка алгым келет десем, сизде ассортимент жок, бир эле кызыл футболка сатасыз, а мен сизден джинсы, майка, тапочканы кызыл футболка алгым келет, а сизде ал нерсе жок, сиз баардыгын бир курска тыгып салгансыз баардык нерсени. Ошондуктан бул жакта жаңы нолдон келгендер, насаатчылык, ортодо кайсыл бир курс деп ушундай бөлүп продуктовый матрица жасаганды дагы үйрөнүш керек. Андан кийинкиси эле бул биз көбүнчө ойлойт экенбиз да, курс жазганда эле, курс жазат экенбиз, биринчи сатып туруп, российский эксперттер биринчи сатып туруп курс жазышат. Курс жазаардын астында, мисалы үчүн, эгерде сиз сатуу боюнча курс жазам десеңиз, биринчи сатуу техникалары боюнча бир интенсив өткөрүңүз, 300 сомго, 500 сомго. Элге ушул нерсе кызыкпы деп сураңыз. Себеби дегенде, мен азыр эшикке чыгып алып, көчөдө купальник сатсам, ары бери өткөндөр эле көрө алат. Аудитория жок. Спрос жок, азыр суук келди. Демек эмне? Демек сатуу болбойт. Сатуу качан көбөйөт? Эгерде сага ишеним арттыра алса адам. Эксперттүүлүгүңүздү көрсөтүшүңүз керек. Мына мен Кундуз 10 кило арыктадым ушул диета менен. Эми силерди да арыктата алам десем, силер мага ишенесиңер. А мен өзүм азыр арыктабай эле турам, айтып атам, мен силерди арыктатам деп. Мага ишеним болобу? Албетте жок. Ошондуктан биз өзүбүз ошол нерсени ичибизден өткөрүп, денебизден өткөрүп колдонгондон кийин эл дагы эч кандай прогресс деле жок, ишенет экен да. Ошондуктан биз өзүбүздүн бул жерде ой жүгүртүүбүз менен иштешибиз керек экен. Ой жүгүртүүбүз мышление деп коет. Убагында 2,5 жыл мурун менин насаатчылыгым 15 000 сом болчу 2 айга. 20 000 деп айта албай илабийгем. Азыр элестеткиле кандай рост болуп атат, x10, x20. Анан ошол өсүүлөргө ой жүгүртүү, тажрыйба, стаж, результаттар, кейстер алып чыгат экен да. Адам өзү ошол нерсеге даяр болот экен. А бирок эгерде ошол убакта баштабасам, мен бул убакка чейин постепенный рост болду да. Ошондуктан мен эмне дейт элем, эгерде сиз курс ачкыңыз келсе, продюсер кесибине ээ болгуңуз келсе, сонун биздин жакында сонун проектке катышсаңыздар болот. Ал жактан сиздин капчыгыңызга жараша сонун проект болот. Жана эгерде менин командаман, менин чоң командаман акысыз консультация алып, дагы да суроолорду бергиңиз келсе, сөзсүз түрдө ушул видеонун астына номериңизди калтырыңыз жана сөзсүз түрдө белек деп жазыңыз. Мен сизге именно ушул запусктар боюнча мыкты инфопродукт деп коет. То есть курстун кандай түрлөрү бар? Жеке насаатчылык бар, групповой насаатчылык бар, консультация сатса болот, гайд сатса болот, workbook сатса болот, курс деп коет. Инфопродукттун кандай түрлөрү бар? Курстун кандай түрлөрү бар? Кайсы түр сизге керектүү экен? Гайдын жөнөтөм. Эгерде ушул сабак пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө сизден кайтарым байланышты күтөм. Командаман акысыз консультация жана белектер менеджерлер сиздерге жөнөтөт. Барыңыздарды жакшы көрөмүн.